Жогорку кеңештин депутаттары Марлен Маматалиев, Илимбек Кубанычбеков тарабынан демилгеленген жарнама жөнүндөгү мыйзам долбоору KKG сайтына коомдук талкууга коюлду. Кыска мөөнөттөгү курс, тренингтерге катышкан сертификатка ээ болуу менен психологиялык кызматтарды көрсөтүшүүдө. Кесипкөй эмес психологдор туура эмес аныктоо же дарылоо ыкмаларын колдонуу менен кардарларга зыян келтириши мүмкүн. Негиздүү билим толук кандуу болбогондуктан бул кээде ошо жарандарыбыздын бул адашуусуна бир топ өбөлгө түзөт да. Ошондуктан бул нерсени бир иретине калыбына келтирүү максатында биз ошо мыйзам долбоорун иштеп чыгып атабыз. Андыктан мыйзам долбоорунда жогорку билими жок кесипкөй эмес психологдор элге кеңеш берип кызмат көрсөтө алышпайт. Тыюу салынууда. Биз ошолордун баарына бөгөт коюу боюнча ушул мыйзамды жазып чыктык. Мындан ары Кыргызстан мамлекетинде өзү менен өзү психологмун деп алгандар же болбосо кандайдыр бир туура эмес бир 2 айлык 3 айлык сертификат алып алгандар толук түрдө иш менен жүргүзө албайт. Жогорку билимге ээ болгон, билими бар, илими бар психологдор жумуштун алып барса алып барат. Эң негизги максат ошол биздин Кыргызстаныбызда акыр болуп аткан ошол алдаушулук фактыларды токтотуу максатында жазган мыйзамдардын бири. Тажрыйбалуу психолог атайын мамлекеттик деңгээлдеги билимге ээ болушу шарттуу. Мен макулмун, акыркы жылдары жанагындай псевдопсихологдор көбөйүп кетти. 1 айлык, 2 айлык онлайн курстарды бүтүрүп, өзүн психолог катары элдерге сунуштайт. Мен ойлойм, мындай психологдор элдерге жардам бере албайт. Жардамынан зыяны көбүрөөк болот. Жабыркайт, элдер ишенет, алар болсо жанагындай марафондорду уюштурат, мен жардам берем деп, үй бүлөнү бириктирген ордунда кайта урушуп кетет. Анан дагы балдарга дагы ошондой психологдорду чакырып консультация беришет. Анан психологдордун жанагы консультациянын баасы да ылдый болот да. Анан биздин эл болсо ошо арзан деп эле ошого басым кылып эле ошолорго көп көңүл бурушат. Келечекте жаңы муундар жана псевдопсихологдордон жардам алганда жабыркап калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен ушул документти, ушул мыйзам долбоорун толук колдойм. Акыркы жылдары Кыргызстанда психологдордун саны көбөйдү. Ага көп учурда үйдө отурган кыз келиндер жана жаш кыздар барат. Бул учурда ушул психологдордон жардам сураган үй бүлөлөрдүн көпчүлүгү бузулууда деген ой пикирлер да соц тармактарда көп жайнады. Биз бул боюнча Бишкек шаарынын тургундарынын ой пикирлерин угуп көрдүк. Акча табуу эле го. Билбейм, адамга антип жардам бере алышпайт го дейм. Акча табыш үчүн эле ошондой нерселерге барып атышат окшойт да. Мен өзүм эмем боюнча мен келинчегим үйдө отурат да. Анан ошо менин билим боюнча ошо аял кишилер көбүрөөк ошого жакыныраак болот деп мен ойлоп атам да. Анткени эркектер андайга мындай алысыраак болот да. Негизи психолог деген жогорку билимдүү психолог болуш керек да. Мындай ар бир эле психолог болуп чыгалы, акыр үйрөтүүгө эч кимдин акысы жок болуш керек да. А вот советчиктер, в принципе, менин оюмча, конкретно үй бүлөлөр бузган азыркы маалда ошо интернет, тикток ошол болуп кетти да конкретно. Мен бош киши, адам өзү бош отурат, чем-то заняться надо, мындай ой бөлүнүп кетет. Ошо карап эле бирөө айтып берсе, внушение болуп адам өзүнө сиңип, ошону восприятие кылып алып өзүнө. Ошондон по мне итог чыгарып эле, монт жашаш керек турбай, мен эмнеге булардай жашабайм дейт да. Сходить к психологу. Да, иногда бывает такое. Хочется иногда поговорить так с людьми. Негизи ошол психологдорду өзүңүз карайсызбы сиз? Кээде эле карайм. Эмне себептен карайсыз? Нелер кызыктырат? Иногда кажется, что когда депрессия, выгорание болсун, ошондо, возможно, чем-то помогут деп айдан кеткен деле. Материалдык мирге байланышканда, материалдык мирди карашат, бирок сознанияны, акыл эсти унутуп калышкан. Акыл эстин өзү өсө турган закондору бар да. Акыл эстин өсө турган закондордун бирине ушул системаларды өзгөртүп, адам өзгөрүүгө алып келсе, өз дүйнөсүн өзгөртүп алса, өзгөрө алат да.